Жума күнү Меккеде кантип өттү? Ата-энем лидер умра компаниясы менен Максат Ажы башчы болгон жаамат менен умра сапарында 2 жума күнү туш болуптур. Биринчи жума намазды Медина шаарында пайгамбарыбыздын мечитинде окудук. Отелибиз жанында болгону менен кечирээк барып калып, мечиттин сыртында окудук. Медина шаарында бардык зыяраттарды бүтүп, Меккеге барып Вокко деген отелге жайгаштык. Отелдин шведский столун айтып кетпесем болбойт. Ар түрдүү мөмө жемиштерден өзүң салат деле кылып алсаң болот экен. 5 алды түрдүү тамактардын баарын салып деле даамын татсаң болот экен. Эртең менен болгондуктан сүт менен кофе ичип, пардаларды ачып, күндүн чыгышы, сонун көрүнүш менен Мекке шаарына суктанып, өзгөчө кооз көз ирмемдер калды. Отелдин киреберишинен Вокко отелинин автобустары Аль-Харам мечитине жүргүнчүлөрдү бекер ташышат экен. Мечитке жөө барсаң деле болот экен. 20 мүнөт убак кетет. Бул жолкусунда жума намазга эртерээк баралы деп чечтик. Анткени Аль-Харам мечитинин ичинде орун калбай калат. Эң кызыгы, автобус жума күнү Харам мечитине түп-түз алып келет экен. Ал эми башка күндөрү болсо жалаң гана пересадка менен келесиң. Ашып кетсе 10 мүнөттөй кетет. Тааныштарыңыз менен аппак кийинип келсеңиздер, жакын жүрүүңүздөр керек. Адамдардын көптүгүнөн бири-бириңизди түртүп жоготуп алууңуздар мүмкүн. Ихрам кийбегендиктен экинчи этажга чыгып, Кааба жакшы көрүнгөн жерден орун алып алдык. Жумаңыздар менен көрүүңүздөр үчүн чоң рахмат.